Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардык мүдөөсүнө жетет. Максатсыз жашаган адамдын башка тирүү жандыктан айырмасы жок. Ошол Сарт экенин учкул сөзүнөн бул видеону баштагым келди. Бүгүнкү 6 кадам каалагандай максат коюп, ага жетүүгө жардам берет. Биринчи, өзүңүздүн каалооңузда, оюңузда конкреттүү болуңуз. Коюлган максатыңызда керек болсо 7 жаштагы бала түшүнө алгандай деңгээлде жөнөкөй формулировкаланган болуусу зарыл. Мисалы, максатыңыз турак жай сатып алуу болсо, канча кабаттуу, кайсыл райондон, канча квадрат метр, баасын дагы жазыңыз. Тактык жана тунуктук максатка жетүүнүн маанилүү ачкычтарынын бири. Экинчи, максаттарыңызды кагазга жазыңыз. Дүйнө жүзүнүн 3% калкы гана максаттарын жазышат экен. 13%-ынын максаты бар, бирок эч жерге жазышкан эмес. 84% эч кандай максаты жок экен. Албетте, ошол 84% максаты бар болгон адамдардын астында алардын кыялдарын орундатууга иштешет. Үчүнчү, пландарыңыздын ишке ашуу убактысын белгилеңиз. Эгер максатыңыз масштабтуу болсо, аны дагы да кичинекей бөлүктөргө ажыратыңыз. Жана жогоруда айтып кеткендей эле ишке ашуу убактысын белгилеңиз. Бизден аңсызым дедлайндарды астыга карай түрткү берүүчү күч катары колдонот. Төртүнчү, пландарыңыз ишке ашуу үчүн аткарууга зарыл болгон жумуштардын тизмесин түзүңүз. Ар дайым тизмеге жаңы пункттарды кошуп, аткарылгандарын чийип туруңуз. Мындай тизмелерди түзүү биздин жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланыш керек. Бир жолу колдонуп көрүп, канчалык эффективдүү болгондугун түшүнөсүз. Бешинчи, приоритеттерди аныктаңыз. Түзүлгөн тизмени карап, кайсыл жумуштарды биринчи аткаруу керек, кайсыны аткарасыз. Тизмедеги жумуштардын кайсынысы маанилүүрөөк, коюлган максаттарыңызга жакындатаарын аныктаңыз. Алтынчы, аракетти баштаңыз. Буга чейинки пункттарды аткарган соң аракет кылууну баштаңыз. Мейли алгач кичинекей кадам болсун, бирок максатка акырындап жакындашууну азыр ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин баштаңыз. Адатынча максаттарга жетүүдө эң кыйыны ага карай күн сайын кадам таштоо болуп саналат. Бул үчүн сизге чоң энергиялык запас керектелет. Иштин башталышы анын жарымынан бүткөнү дегендей, баштап алсаңыз күндөн күнгө оңой боло баштайт. Баарыңыздарга ийгилик каалайм жана максаттарыңыздын орундалышына тилектешмин. Каналга жазылууну унутпаңыздар.